Assalamu алейкум достор, силер менен Эрбот Раманкулов. Биз азыр Нарын шаарындабыз. Нарын центринде Нарын Ран аттуу мини марафон уюштурууда. Бүгүн биз ушул марафондун уюштуруучусу Амангелди Кожобеков менен интервью алабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен дагы катышып көрөйүн дедим марафонго. Эми жеңиш эмес, главный участие. Өзүм 30 күндүк марафонумда эми бир аз тренировка кылдым, аябай жакшымын деп айтып албайм. Новичокмун. Бирок эми карагыла, процесс азыр уже элдер жыйналууда. Акырындан марафонду баштайбыз. Бул жакта участниктерден сурап көрөлү. Бунун уюштуруучусун ким экенин билет бекен, билбейт бекен, азыр вот сурап көрөбүз. Ассалам алейкум байке. Ассалам алейкум. Сизден бир эки суроо бере алсам болобу? Биринчи, сиз канча жаштасыз жана бүгүн марафонго канча километрге чыккан атасыз? 7 километрге. Канча жаштан бересиз? 57. Бул жактын уюштуруучуларды тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Бенден бүкөлү таанып тааныбайт элемин. Вот ийгилик кылам байке. Ассалам алейкум. Салам, сенин атың ким? Токтабек Аелина. Аелина, сен канча жаштасың? 8. Бүгүн канча километрге чыккан атасыз? 1 километр. 1 километр. Ай, молодец, сен спортсменкасың? Чыркап жүрөсүңбү же биринчи жолу чыркашыңбы? Биринчи жок, экинчи жолу. Экинчи жолу чыркашың. Жакшы, молодец, ийгилик каалайм, Канчанын алайында атасың? 1. Саламатсызбы, сиздин атыңыз? Саламатсызбы, менин атым Наргиза. Наргиза, бүгүн канча километрге чыккан атасыз? 10 километрге чыкпайбыз буюрса. Күч кубат деген жанагы ошондобуз. Бул жактын основательдерин, уюштуруучулардын аттарын билесизби? Жок, Ким уюштуруп жатат деп ойлойсуз? Нарын Нурун деп турат, мен не знаю, ким экенин билбейм бирок. Каалайм, удачи. Башкаларга үлгү болдум. Достор, марафон улам башталуу процессинде турат. Спортсмендер даярданып, азыр биз забегке даярданып жатабыз. Эми менин главный максатым Аман байкени интервью алып кетүү. Андыктан вот ушундай уровеньде марафон уюштурулууда. Кандай болду? Достор, бүгүн биз келген марафондун уюштуруучусунун бири Амангелди байке. Бул өзү Нарындагы коомдук активист, өзү жеке ишкер, спортивный активист. Бүгүн ушул негизи биздин бул интервью алуубуздун максаты аябай мисалы үчүн ийгиликке умтулуп, ийгилик жаратам, жана ошондой эле кандайдыр бир жетишкендиктери бар адамдарды тартып чыгарабыз. Алардын бири биздин сыйлуу коногубуз Амангелди байке. Ассалам алейкум. Алейкум. Кош келдиңер. Кош келдик, рахмат. Негизи ушундай иштерди өзүңүз уюштуруп жүрөсүз. Негизи мурда кийин бул марафон негизи биринчи жолу уюштуратам. Марафонду биринчи жолу уюштуратам, бирок мындан кийинки проектлерим болсо, азыр Нарын Кожо лига, Нарындын чемпионаты футзал боюнча. Анан Нарын Кожо кап, кубок Кожо. Бул жакта да мисалы үчүн Нарын Кожо лигада бир 20 команда ойногон. Ар бир командада 15 өкүл.
Кожо Капта болсо 8 команда ойноду. Биз жаңы оборот алганыбызга байланыштуу мындай кандай десем кубокту биртке көп киши келе албай калды, мындай лигабызга аябай көп киши болду. Кызыктар кишилер көп аябай. Кожо лига деп Кожо лигада. Ошондой эле Эрназар Акматалиев ойноду, Алмаз, мисалы үчүн ушул эле Суперлигада ойноп жүргөн күчтүү балдар биздин лигада ойноп жүрөт. Лиганы ушул Нарын шаарында өтөсүңөр. Лиганы Нарын шаарында спорт комплекс Газпромдо өтөбүз, албетте. Жакшы. Сиздин жаңы проекттериңизге дагы кененирээк токтолобуз. Биринчи өзүңүз жөнүндө. Сиз өзүңүздү ким деп позиционировать этесиз да? Мисалы үчүн мен сизди азыр тааныштыра кеттим да. Өзүм билгендечи, сиздин Инстаграмдан, жекеден бир аз тааныганмын. Сиз үчүн Амангелди ким? Мен үчүн Амангелди ким дегенде, алдыга умтулган адам, изденүүдө жүргөн адам, анан элге жардам берейин деген адам. Бирок кээде элге жардам берип атып эле ошо ачыгын айтканда көп киши да макул болот, ошо жардам берип жатып эле кайра зыянын да берип алган адам болуп калам го дейм да. Анткени пендебиз да. Ачыгын айтканда. Пайда берип, зыян да берип калган. Кээде зыян да берип калган учурлар болот. Мисалы үчүн ачыгын айтканда кээде эки команда урушуп атса, бир командага мисалы үчүн баланс кылып тарта албайсың. Мисалы бир команданыкы туп-туура болот. Анан тиги команданы мисалы үчүн силердики туура эмес дегенге келип калат. Ушундай сыяктуу адамдар бар. Командалар бар. Ушундай нерселерге. Ошондо сиз азыр бул жерде ишкер деп билесизби өзүңүздү же спортивный активист катары сезем өзүмдү, чынын айтканда. Анткени спортко болгон умтулуум өзүмдүкү жакшы. Ачыгын айтканда ушундай нерселерди адамды спортко шыктандыруу, спорт менен жүрүү, дени сак жүрүү, денең булчумдарын өстүрүп жүрүү, күчтүү болуу, андай десем мындай ушундай нерселерге жагат өзүбүзгө. Өзүңүз спортто көптөн бери жүрөсүз. Негизи мен сизди билишимче борьба менен заниматься этесиз, Албетте, өзүм күрөш менен машыгам. Ошо 7 жыл грек менен күрөшкөм, греко-римский борьба менен. Ачыгын айтканда ал болбой калып, анан өзүбүз да кайра эркин күрөш, вольная борьбага күрөштүк. Күрөшүп жүрүп ошо эми кыйын деле достижениябыз жок эч кандай деле. Ошо ашып кетсе бир университеттен уттук, университет арасында. Андан кийин ошо күрөшүп жүрүп эле өзүбүз травма болуп, ушинтип жүрүп туруп эле анан кандай десем, күрөшкө деле неметпей калдык, күрөшкө деле тартпай калдык. Чоңоюп кеттик. Анын үстүнө турмуштагы өзүнүн нугуна салып койду, иштеш керек, үй бүлө багыш керек, үй бүлөнү караш керек, ушундай нерсе болуп кетти жашоодо. Азыр болсо кичине мындай өзүбүздүн бир нугубузду алып алып, ошо өзүбүз да күрөшө албасак, кандайдыр бир мисалы үчүн ийгилик жарата албасак, хотя бы ушу элге болгон мисалы үчүн пайдабызды берели деп атабыз. Спорт менен заниматься эткениңиз үчүн да, кичинекейиңизден баштап азыр токтобой аракет кылып атканыңыз ошол кандайдыр бир деңгээлде пайдасы барбы спорттун сизге? Албетте пайдасы бар. Бул жерде биринчиден эле спорттун пайдасы мындай көкпеттик. Мисалы атаандашың менен чыгып атканда мен ушул атаандашты утам деп чыгасың го көгөрүпчү. Утулуп калганда деле адамдар көгөрө берет. Мисалы жок мен утулган жокмун депчи. Ошол сыяктуу эле бул спорт мындай көкпеттикке үндөйт да адамдычы. Кандайдыр бир мисалы үчүн жашоодо болгон тагдырдын сыноосу мисалы. Мындай эле сөз бар да, мисалы мындай дейт. Мен ушул сөзгө таянып анан кайра өзүмө дагы кайра сөз узатам да, мындай жашоо ар кандай дейт. Эшилип же жешилип калган ар кандай дейт. Жашоо ар кандай дейт. Кээде запкы жеп, кээде тосулуп турган калкандай дейт. Мисалы үчүн жашоо кээде ар кандай го, мисалы үчүн кээде жашоо мисалы үчүн ачыгын айтканда аябай сынайт сени. Кээде аябай жакшы болот, мисалы иштериң жүрүшүп, баары сонун болуп, кээде иштериң жүрүшпөй, карызга батып ушундай. Бирок ушунун баары эле спорт чечет да көп нерседенчи. Айланып келип эле мындай спортивный характер деп койсок болот го, ушундай нерселер да жакшы го дейм да. Спорттук көкпеттик да керек. Ошондой деп ойлойм. Мен кээ бир адам кошулбашы мүмкүн, ачыгын айтканда. Бул эмнени эле сүйлөп атат депчи. Жок, бул жерде эми өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Өзүбүз кандай көрсөк жашоодо алган опытыбыздын. Аябай деле жакшы киши эмеспиз, аябай деле жаман киши эмеспиз. Мындай баланс кармап турган адамдардын бирибиз, ачыгын айтканда. Кандай десем, кээде тил менен зыян берип коюшубуз мүмкүн, ачыгын айтканда. Кээ бир адамды мисалы үчүн тилибиз биртке курчурак, тамай айтып коебуз сөздөргө мисалы үчүн жок мунун туура эмес деп койгонго кээ бир адам жаман көрөт, мисалы ачыгын айтканда. Ал адам наоборот ошо өзүнүн мисалы үчүн кетирген катаасын сезип, алдыга гана жылайын деген ойдо болуп калсын деген ойдо айтасың, бирок албетте жаман көрүндү болуп каласың. Сиздин проекттериңиз көпчүлүгү ошо спортко байланышкан экен. Спорттон келгенин себеби ошол сиз кичинекейсиз спорт менен заниматься эткенсиз, ошол сизге жакын болгон үчүн проекттериңиз ушул спорт тармагына байланыштуубу? Ооба, албетте ооба. Кичинекейсиз ачыгын айтканда жакшы деле окуган эмес, мугалимдерим көрүп атса айтып атпаш керек. Амангелди жакшы деле окуган эмес.
Бул жөндөмдүү деле эмес болчумун, ачыгын айтканда аябай тентек болчумун. Жашоо болгон максатыбыз, көз караш башкача болду. Ачыгын айтканда, мисалы үчүн аны сыр бербечүбүз, мисалы. Элдин баары эле айтчу, бул бала жаман бала, бул бала тентек бала, бул бала характер мүнөзү начар. Сыртка адамдарга көрүнүп турат да, бирок ошонун баарын оңдогонго аракет кылган умтулабыз, мисалы ачыгын айтканда. Баардык адам периште эмес. Ошону оңдойлу, ошону мисалы үчүн кетирип аткан катарыбызды мисалы үчүн жойгонго аракет кылалы, адамдарга колдон келсе зыян бербей, наоборот пайда берели деген ушундай нерсе менен жүрөбүз азыр. Изденүүдөбүз дагы эле. 28 жашта Амангелди изденүүдө. 28 жаштамын, дагы изденүүдө. Менин атым Амангелди, мен ичем дегенде ойлойт. Жок. Биз ичпейбиз эле, на самом деле просто биз адамдарга кээ бирде чынында эле зыян берип алабыз. Өзүлөрү деле айтат болуш керек, Амангелди. Өзүбүздүн мүнөзүбүз курч аябай. Мисалы үчүн мен кылам деген нерсемди кылам. Мен карыстап болуп атсам да, бүгүн да проект, мисалы үчүн бүгүн элементарный проект мен мисалы үчүн 550 000 сом бар, 600 000 сомдойго күйүп кеттим ачыгын айтканда. Бирок ал нерсе мисалы үчүн мен мактанып айтып мисалы үчүн неметейин деген эмес, просто элим үчүн, жерим үчүн дегендей, мисалы үчүн ачыгын айтканда айына 100 000 сом, 200 000 сом деле таппайбыз, бирок мындай кандай десем, ошол 100 000, 200 000 сомду бир күндө деле мисалы үчүн бир адамдарга, ушул жакшы бир адамдардын маанайы болуп ушундай бир марафон уюштурулуп калсын дегенде ойлордо болуп калсаңыз эле жакшы эле экен негизи. Анткени кээ бир адамдар аябай кээ бирөө жазып атат. Элементарный инста баракчаны карап калсак деле жазат. Чоң рахмат, уюштуруучуңа жакшы болду. Ушундан эле нерседен аласың. Мотивацияны ошодон Ооба, аласыз. албетте. Бирок бул жерде мындай, мен мисалы үчүн эмеге умтулбайм, адамдын ыраазычылыгы, жок адамдын ыраазычылыгы, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн. Баардык Кудайдын ыраазычылыгы үчүн. Адам мисалы азыр кээде көп адамдарды көрүп калам. Бүт эле бөйрөгүн алмаштырайын деген, боорун алмаштырайын деген адамдар бүт. Анын ачыгын айтканда, адамды спортко үндөп, өзүңдүн немең менен мисалы үчүн кандайдыр бир таасирлентип, ошол адамды бир мындай ойгонуп атканда оорулары бар, ошону ойготтурганга аракет кылып, мисалы үчүн ачыгын айтканда, жаман сапаттарын таштаттыртып, ушу спорт баардык нерсени жеңдиргенге аракет кылат го негизи эле. Спорт жакшы, ошо спорт менен баарын машыксын деп айтам. Деп кыйын болуп койдум мен, бирок эч ким эмесмин, заранее айтып коеюн, мен чемпион болгон эмесмин. Өзүм чемпион дагы элестетпейм, кандай десем. Дагы жакшы айтып коеюн, мыркабайт эткен эмесмин, волейбол ойнобойм. Тамаша кесип салдым. Жакшы эле, бирок спорттун чынын айтканда неме эмесмин, эч ким эмесмин адамдарга. Үлгү боло турчу дагы адам эмесмин, үлгү болбочу дагы адам эмесмин, мен эч ким эмесмин. Болгону бизден жакшы сапатыбызды алып, жаман сапатыбызды жоюп койгула деп айтам. Мен катталуучуларыма, сиздердин подкасттагы досторуңуздарга, менде эмне жакшы сапат болсо, ошонумду алышсын, эмне жаман сапат болсо, албай эле коюңуздар. Ошол. Марафон уюштуруу ошол себептен пайда болду, сизде? Ооба, албетте ошол себептен пайда болду. Ушу оорулууларды аябай, мисалы үчүн бөйрөгү ооруган адамдарды көп көрүп атам. Көп деле баспайм. Арыкташ керек эле деп ушу ар кандай бир таблеткаларды жеп, өзүн внушать этип, мисалы үчүн өзүнө мисалы үчүн зыян келтире турчу нерселерди кыла берет. Ал мындай орусда айтат го, одно место лечит, другое калечит депчи. Ошондойлорго да кошулам да, мисалы үчүн бир дары бир жериңди дарылайт, бир жериңе болсо зыян эле келтирет. Андан көрө эң жакшы физический нагрузка спорт бул. Ден соолуктун булагы спорт бул деп коем да. Жөн айткан эмес да байкелерчи. Улуу инсандар. Марафонду нарында уюштуруу. Биринчилерден бар уюштурдуңуз окшойт, Жок, нарында марафондор өтүп жүрөт, бирок биз бүгүн 350 катталуучу каттап 350 адам чуркады марафонубузга. 350 адам чуркай элек го дейм мындан негизи. Бирок бизге катталганы 400-480 киши болду, сайтта катталган официально. Бирок ошолор өзү кээ бирөө кандай десем, кээ бир адамдар келе албай калды окшойт. Өзүнүн жумуштарына байланыштуу, анан шарттарына байланыштуу. Бирок футболка, медалин жана старттык номерлерин обязательно алып кетет булар. Нарын ран деп уюштурулат ата, областтын деңгээлде. Даже республикалык. Международный болду. Вот башка областтарга да үлгү боло турган проект ко деп ойлойм, Ооба, албетте башка областка деле үлгү боло турчу проект, бирок мен атаандаштарыбызды, биздин атаандаш деле эмеспиз аларга. Ошо биздин шыктандырган адамдар, мисалы ошондой эле көлдө шос өтөт, ошондой эле жаз деми, күз деми, ушул Урмат байкелер, Урмат Насыркуловдор өткөзүп жүргөн марафондорду көрүп алып, биз дагы ушундай Урмат байкелердей болуп, биз дагы өткөзсөк, кандай десем, ошо элибизге бир пайда болуп калса дечүбүз. Бирок ошол нерсе деле айтат го, жаштын Кудай тилегин берет деп баарын орундаттырды. Кудай ушул нерсеге жазып коюптур.
мончанчы жыл мондай болот деп анан айткан тилегим, кылган дубаларыбыз буюрса ушул күнгө туш келип калыптыр. Марафон дагы да алда уланууга тилектешмин. Алдыда буюрса күзүндө болот дедиз, Ооба, күзүндө Кудайым буюрса сентябрдын 23-ндө болот. Негизи эле кожоону түптөгөн күнүм болот. 23 ушу ойлонуп өзүм. Ушу негизи эле кожо бренд, кожо travel, ушу Нарын Fish, Graver.kg ушулардын баарын ушу ойлонуп көрсөм, ушу сентябрдын 20-сынан ашпай кылып турмун да. Анан 23-те мындай жакшы сан деле катары мындай кабыл алгам жок, бирок мындай 23-санга туштап туруп 23 деп атам да, анткени 23 өтсө жакшы болот Көпчүлүк деп. проекттериңиз ошол моментте башталган, Көпчүлүк проекттердин бүт ошондой башталыптыр, 23-төрүнө жакын. Эскерте кетейин, бул Амангелди байкебиз не только спорт тармагында, но и travel, туризм тармагында өзүнүн Кожо Travel деген өзүнүн компаниясы бар. Ошондой эле футболка, өзүнүн мерчтерин чыгарат. Айтор разносторонний байкебиз. Көп кырды, Көп кырды. Мен биринчилерден болуп интервью алып атам. Бир аз сүрдүп атам, а так нормально. Кеттик кийинки. Вот. Сизге эми суроо бердик жанагындай. Мотивация улам мындай токтобой иштегенге сизге эмне мотивация берет? Ачыгын айтканда көп нерсе, бирок мени шыктандырган ата-энем, байкем, эжем, үй бүлөм, досторум, жакындарым, силерге окшогон жигиттерим мынакей келип байке деп колдон буттан алып, мону кылсаңыз мунуңуз жардам берели деп, албетте жардам берип жүрөсүңөр. Ошондой адамдар, албетте анан биздин жараткан Кудай. Биринчиден бир болуп, Кудай, үй бүлөм, жакындарым, жакында адамдарым ушулар. Мисалы үчүн жаңыдан башталып жаткан ишкерлер да, жаңы жаш балдар. Вот бир иш баштайт, аягына чыгарбай бүтөрүп коет го, ошолорго кандай кеңеш бересиз? Ачыгын айтканда өзүм дагы жакшы, мисалы бизнести жакшы кыла алган жокмун да, чыгын айтсамчы. Анан Эми токтотпой кылып келатасыз да бирок токтотпой эле кылып келатам. Анан кеңеш берчү деле адам эмесмин, бирок мисалы үчүн өзүмдүн оюм, мисалы үчүн биз чынында жаш кезде окубай коюп турбуз. Адамга билим керек экен. Ачыгын айтканда элементарно, мисалы үчүн күнүнө элементарный эле, мисалы үчүн бир китептин күнүнө 8-10 барак. Күнүнө 2 мал карап, ошо өзүңө тажрыйбалуу, өзүңө алып, өзүңө тиешелүү бир мындай кандай десем, сфераны изилдеп, ошентсе эле жаңылышпайт го дейм да. Анан эң башкысы бул жерде дин элеби деп ойлоп коем. Көп киши азыр мисалы үчүн менден көп адамдар урушу мүмкүн, бул исламды эле алдыга түртүп атат. Бул динди байлап жок. Негизи бирок дин карманган адам эле ачыгын айтканда жаңылышпайт экен. Мен жакында эле бир жерди көрүп калдым. Чыңгыз Айтматов өзүнүн эле жазуучубуздун үйү бүт кандай десем дуа, ушундай нерселер менен чапталган экен, мисалы үчүн стикерлер менен чай. Анан өзүм деле ойлонуп койдум. Замандын залкара адамдары, мисалы үчүн өзүбүздүн Кыргыздын Кыран Чыңгыз Айтматов ошентип атса, значит биз жөн эле мындай кандай десем, деп эле макул болуп эле түз эле. Мисалы ошондой нерселерди уже кылышыбыз керекпи деген да. Көбүнчөсү мисалы үчүн ачыгын эле айтат. Азыр көбүнчөсү мисалы үчүн атеисттер, мисалы Кудайга ишенбеген адамдар, биздин карама каршы динде жүргөн адамдар, бирок айтышы мүмкүн жок, биздин динибизде биз андай динди эч качан жаман дебейбиз, айтып коелук. Бирок биз өзүбүздүн карманып жүргөн динибизди айтып атам. Бул ислам динин карманса, чын эле адамдар жаңылбайбы деп эсептеп турам да. Биз дагы мисалы үчүн ачыгын айта кеткенде биз идеалдуу адам эмеспиз. Биз өзүбүздү түздөп, өзүбүздүн изденүүдө жүргөн адамдарбыз. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, мен жакшы нерсемди алгыла, анан жаман нерсемди албаңыздар. Мен сиздерге үлгү боло турчу адам эмесмин. Мен болгону мисалы үчүн кандай десем, жаштар менен уюштуруп, жаштар менен кылып жүрүп демилгени ушинтип жүрөм. Может, мен жакшы уюштуруучумун, уюштуруучу сапатым алгыла да, уюштурбаган, мисалы мен жаман сапаттарымды эл албай эле койгон жакшы. Негизи лидер адамда кандайдыр бир курч мүнөз болушу керек го деп ойлойм да мен. Мисалы үчүн, эгерде 50 жобуз кандайдыр бир организацияны башкарып жатканда мүнөзүң курч, күчтүү болбосо, сен башкара албайсың, управлять эте албайсың да. Вот, сиз өзүңүздү лидер эсептейсизби? Мен өзүмдү лидер. Мындай. Эми керкилер лидер болгузу келет го. Мисалы үчүн, менде лидерский сапаттар азыраак деп ойлойм да. Бирок мен ошол сапаттарды жакшырткым келет. Сиздечи, мисалы үчүн, сизде может тигертен бардыр.
Албетте бардыр, бирок биз айта кеткендей эле бул байкем эмнеге эле ошол сөзгө такап атат дешиңер мүмкүн. Ооба, албетте бардыр. Ошо Кудай бир кандайдыр бир ошо сапат салганда, ушул мисалы үчүн ачыгын айтканда, ушул сенин жөндөмүң ушул болсун, жакшы уюштур, элге ушундай жери менен пайда келтир деп ушинтип бергендир. Албетте болушу мүмкүн, жок дебейбиз. Нарында международный марафон уюштуруп атабыз, ошонун уюштуруучулардын эң башында турат Усон. Ооба, албетте бизден кемчилик кетет, марафонисттерге кайрылып коеюн. Кемчилик болуп турат, кандайдыр бир кемчиликтерибиз болсо кечирип коңуздар. Ошону оңдогонго биз дайыма умтулабыз, оңдойбуз. Бул биринчиси гана болду. Кийинкилерин кандайдыр бир мындай жакшы сапатта өткөзгөнгө аракет кылабыз. Кандайдыр бир кээ бир байкелер ойгонотпу деп ойлоно берем. Мүнөттөн пайдаланып айта кетейин, спонсор болгонго, ушу жаштарга мисалы үчүн ойгонуп бизге дагы жардам берип, жигиттер нарындын бир бурчун чойгула деп ушинтеби деп турам. Албетте биз өзүбүз үчүн кылбайбыз, эл үчүн кылабыз. Бирок биз Кудайым буйрса бул марафонду жылына 2 жолу өткөзөлү деп турабыз. Жылына 1600 адамдан 2 жолу кабыл алалы деген оюбуз барбыз. Бул жерде кээ бир нюанстарыбыз, кээ бир проблемаларыбызды чечтик, форс-мажорный ситуацияларыбыз бар экен. Жылына Кудайым буйрса 2 жолу чуркап кеткенге чакырабыз. Бул меники гана эмес, бул нарын элиники, Кыргызстандыкы, Кыргызстан келип чуркап, мисалы үчүн Ордол Оштон келсин, Жалал Абадтан келсин, ошондой эле мисалы үчүн Көлдөн келсин, баардык жерден келгенге колдон келсе биз күтөбүз. Бунункусу мисалы чынында айтканда бирке мында кандай десем, өзүбүздүн этегибизди жыйнай албай калдык. Эмкисин болсо ачыгын айтканда биз баардык гостиницалар менен сүйлөшүп, ошол момент адамдарды ушу жаткызып кабыл алып бир күн эрте, анан эртесине дайындангыдай кылабыз. Силерге рахмат. Мен эми марафон боюнча өзүм оюмду айта кетсем, биринчи уюштурулуп аткандан кийин бул азыр биринчи жаңы проект болуп аткандан кийин кандайдыр бир ошибкалар болушу мүмкүн. Бул это нормально көрүнүш. Эмкисинде ал нерселерди оңдоп кандайдыр бир жакшы деңгээлге чыкса болот. Бирок ошентсе да бүгүнкү өткөн марафон мен үчүн жакшы болду, анткени мен өзүм да чуркап көрдүм. Нарындын абасы, бийик тоолуу жерде чуркаган өзүнчө бир жакшы чувство экен. Буну эми ким уюштурду десе, нарындагы эле жаш балдар өздөрү чогулушуп, өздөрү ушул международный уровеньде өткүзүп жатышат. Не только нарындык адамдар, ошондой эле Бишкектен, Жалал Абадтан, биз тоже вот шаардан келип чуркап кетип атабыз да. Андыктан вот бул жакшы проект деп билем, анткени биз спортивный образ жизни пропаганда кылышыбыз керек да. Чындыгын айтсам, вот Кыргызстандын ден соолугу чын болуш үчүн, жаштарыбыздын ден соолугу чын болуш үчүн биринчи эмне спортко көңүл бурушубуз керек. Андыктан бул жакшы проекттердин бири. Амангелди байке, сизге эми акыркы суроомду атайын. Акыркы суроо, мен может бул суроонун үстүнөн иштейм. Сизге бергим келип атат. Баарыбыз эле ийгиликке жетели деп жүрөбүз да. Ийгилик, бактылуу бололу, ийгиликтүү бололу депчи. Сизге ийгилик деген эмне? Сиз үчүн ийгилик эмне? Мен үчүн ийгилик деген мен ийгиликке жетем дегенде биринчиден бул Кудайды ыраазы кылыш, экинчиден адамдарга пайда бериш, зыян эмес. Ушул эле үй бүлөм ыраазы болуш менден. Ушунун баары эле мен ийгиликке такайм, анткени ата-энем менден ыраазы болуп турса, Кудайдын сүйүктүү кулу болуп турсак, жана ошондой эле элге нааразы, эл бизге нааразы болбой элдин ишенимин актап турсак, ошол эле ийгилик деп эсептейм да. Анткени эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт го. Мисалы үчүн эл менен эле ушу элдин агымында жүрүп эле элдин кандай десем уюштурган нерселерибиз элге жагып, ушул пайдасынан алып келип, ушул мисалы үчүн кандайдыр бир финансовый части болобу, мисалы үчүн покрываться этип кетип, ушундай нерсе. Бул нарын максаты негизи айта кетейин дегем, сөзүңүздү кечирип коңуз, бөлүп койдум. Нарын бул жөн эле мисалы үчүн чуркап, футболка кийип же адамдарды спортту пропаганда кылыш эмес. Бул нарын жаштарга жардам бериш, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам бериш, ошол эле түшкөн акчалардан кандайдыр бир мисалы үчүн көйгөйлөр болсо, ошо көйгөйлөрдү чечиш спорт менен эле. Сон, жакшы. Эми сиз азыр эркин тема, өзүңүздүн оюңузду жаштарга, жаңы иш баштайм, же кандайдыр бир алдыга жылып келаткан, алдыга умтулган балдарга өзүңүздүн
бир оюңузду айтып кетсеңиз болот. Өзүбүздүн оюбуз эч коркпоңуздар. Жаныңарда Кудай болсо, ким душман болмок эле. Сен эки эле жолуң бар деп айтылат го негизичи. Оң тарап же сол тарап депчи. Оң тарап жакшы жолдоруң, сол тарап жаман жолдоруң дегендей. Оң тарапты тандасаңыз жакшы жолго басасыз, сол тарапты тандасаңыз жаман жолго басасыз. Ошо колдон келсинче жаштар оң тарапты тандап эле жакшы жолго эле басканыңыздар, жана өзүңүздүн иштериңиздерди майын сызгыра билип, адамдарга зыян келтирбей, пайдалуу алып келген адамдардай бололук. Жакшы. Достор, бүгүнкү биздин интервьюбуз Амангелди Кожобеков менен болду. Кийинки дагы чыгарылыштарды күтүңүздөр. Ушул сыяктуу ийгиликке умтулуп жаткан, кандайдыр бир Кыргызстаныбызга, биздин коомубузга пайдасын тийгизип жаткан инсандарды тартып көрсөтүп турабыз. Андыктан кийинки көрүүлөрдөн көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.